Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı dostlar. Dost temasında şu unada baratıp bir unaga baylanıştı bir misal esime kelip ketti. Aytpasam bolboğuday. Unanın 4 döngölöğünde amortizatör болады. Amortizatörдун максаты, ролу машинанын пружиналары болот. Ошол амортизатор жок болсо, машина катуу келип бир анга чуңкурга катуу түшкөндө өтө катуу түшөт, бел сынат. Анан пружина тепкенде өйдө секирет. Patolog түсүп алышыңыз мүмкүн, мойын сынышы мүмкүн, машина өзү учуп кетиши мүмкүн. Мына ушунан сактануу үчүн амортизаторду ойлоп чыккан. Мындайча айтканда, амортизатор ылдый дагы өтө акырын күч менен, кысылуу менен түшүрөт. Чукурга түшкөндө машина өтө акырын түшөт. Анан чукурдан кайра чыкканда, пружина өйдө тепкенде дагы өтө акырындык менен өйдө чыгарып берет. Мындайча айтканда, бир турбанын ичинде май эки тешиктен кысылып, бияка өткөндө машина ылдый түшөт, бияка өткөндө машина өйдө чыгат. Мына ушундай бир технология. Дос дагы турмушта ошондой ролду ойнойт деп мен өзүмчө ойлойм. Мындайча айтканда, чыныгы дос болсо, адам чөгүп баратканда, банкрот болуп баратканда, турмуштан, ден соолугунан, кайгы кападан, кырсыктан чөгүп баратканда, достору анын колунан кармап, анын тагдырына жараша кайгы, кырсык, оору, кыйынчылык болуп атат, бирок достору ошону катуу запкы жеп калбасын, катуу залакасы тийип калбасын деп аны колунан кармап, колдон келишинче жана кайгысыны жеңилдеткенге аракет кылат. Кайгысын колунан алат, акылына саатын айтат, эм күч берет дегендей. Ал эми адам баласы көп баратса, бизнес жагынан, илим жагынан, билим жагынан, даража жагынан, кандайдыр бир мансап жагынан, кресло жагынан көп баратса, менменсип баратса, текебир болуп баратса, жанагы эле чыныгы достор сөгүп сагып, достукка алып, жаштыктагы бир кемчиликтерин эске салып, колунан кармап, асманга учура койбостон ылдый тартып турат. Өйдөгө дагы достордун жардамы менен көкөлөп учуп, текебир болуп кетүүгө жол жок. Ылдыйга дагы чөгүп барууга дагы жол жок. Достор, ушундай адамды кармап, мындайча айтканда, өтө бир чоң мааниге ээ. Досторуң барда, чыныгы досторуң барда, катуу чөкпөйсүн, чөксөң дагы катуу тийбейсиң. Чыныгы досторуң барда, катуу көппөйсүн, учпайсың, учсаң дагы алыс учпайсың. Алар сени учура койбойт. Мына ушундай бир мисал көйнүмө келген экен, силерге айтып коюуну туура көрдүм. Ошондой дос бололу. Мен дагы балким андай бирөөгө дос боло албастырмын. Бирок ошондой болууга аракет кылам. Бир досум көп баратса, акылына саат, чөгүп баратса, дем күч, силер дагы ошондой кылыңыздар. Бардык достор ошондой кылалы, иншалла. Мен ушуга даярмын. Кимдей даяр, иншалла. Allah razı olsun barınızdan.